Слово программе предоставляется представителю районной администрации. Носильщик блеск сияний глаз. Идет девчонка в первый класс. И все как полагается. Девчонка улыбается. Саламатсыңарбы? Мына Советскийде турабыз. Советскийден ол 11-ші мектеп Энгельс атындағы. Мына ата-энелер, мына оқушылар ошол светофор боюнча ой пикириңерди айтып кетсеңер. Просим вас, установите, пожалуйста, нам светофоры. Светофор коюш керек. Балдардын коопсуздугу үчүн. Светофор коюш керек сөзсүз. Балдарыбызды алып баратабыз, алып келип атабыз. Өзүбүз алып кетип атканда дагы ошол чочулап атабыз да, биз өзүбүз дагы чочулайбыз да. Даже себеби машиналар билип айдаганы бар, билбей айдаганы бар, ар түрдүү. Ошон үчүн коюлса жакшы болмок. Светофор сөзсүз коюлуш керек. Себеби трассанын ар жагынан бери алып келебиз балдарды, кайра алып кетебиз. Окуучулардын камсыздыгы үчүн, элдин камсыздыгы үчүн светофор коюшун суранабыз. Светофор керекпи? Светофор керекпи? Суранабыз деп койгулачы. Ана. Гел, айтып башы. Айт. Светофор нам нужен, потому что есть такие родители, которые отпускают детей сами, и им дети сами смогут обращаться с светофором, и без светофора их могут сбить или все там подолбить. Хорошо. Сейчас одну минуту. Добрый день, ветеран нашей школы Лида Алексеевна. Можете сказать пару слов о нашем? Значит, у нас сейчас очень много в стране, вообще и в нас, в населенном пункте имеется транспортных средств. Поэтому необходимо нам для соблюдения правил безопасности дорожного движения в центре нашего населенного пункта поставить светофор. Также необходимо установить его возле школы, то есть на центральной дороге школы. Это обязательно. Это для безопасности детей. Просьба и, просим. Спасибо большое. Вот дети тут. А вот, Ибрагим Пазлович. Здравствуйте. Насчет светофора, центрге. Ошол установка кылуу боюнча ой пикириңизди айтып коюңузчу. Обязательно нужна. Потому что у нас много учеников. 2180 учеников сюда приходят. И очень опасно. Чтобы обезопасить, нужно обязательно построить светофор, поставить вот эти лежачие полицейские, нужно поставить полосу, нужно провести действительно. В прошлом году был инцидент же тут. Где? В центре. Да, девчонка в Латвии была авария, да. Поэтому в центре, наверное, поставить, да? Нет еще, нет еще. Обязательно нужно, в центре необходимо. Там возле магазина юрта, а напротив кафе. Да. Там очень много там машин стоят, да? Не пройти. Не пройти даже, вот тротуар вообще полный. Да. Поэтому обязательно нужно поставить светофор. Сколько учащихся в школе? В общем, 2180 учащихся. Вот. Рахмат. Азыр ата-энелер отурат, булардын оюн сурайлы. Кандайсыңар? Эми мынау окуу жылы башталды. Анан ошол жана светофор маселесинде оюңарды айтып койсоңор. Кандай талаптар барбы? Биздин талаптарыбыз ушул, биз өтө мына балдарыбыз, жаш балдар биздин Советскийдин центринде машина кымкыбут өтөт. Башта жолдун нар жак бетине өтүп балдар өтүшүшү эле, азыр ал жерге 2 кафе түшүп алып, жалаң жеңил машиналар тизилип калды. Балдардын өтүшүнө өтө кыйын болуп атат. Ушинтип ишибизди таштап, бардык нерсебизди таштап, ушу балдарды жолдон өткөзүш үчүн келип, ушинтип жолду карап отурабыз. Биз суранат элек айыл өкмөттөн, мэриядан, жогорку органдарга кайрылат элек. Ушу бизге бир ушул Советскийдин айылыбыздын центрине бир жакшы светофор куруп берсе, анан мына балдардын мектептен чыккан жерде жолдун ар жак бетине өткөнүнө дагы кандайдыр бир светофор керек алчу. Светофор керек болобу? Биздин балдарыбыз өтө коркунучтуу абалда турат азыр. 1-чи класстагы балдар мынакей мейли 4-чү класска чейинки балдар өзү эптеши кыйын болуп атат. Даже чоң балдар деле бизде былтыр болду. Инцидент болгон го, сизген го. Ооба. Эми водительдер, азыркы водительдер көбүнчө баягы билбейм,
же эрежени билбейби. Адам келе атканда светофору жок жерде машина токтоп туруш керек. Бизде андай жок. Мына күндө ата-энелер ушинтип тизилип отурабыз балдарга келип. Жолдон коркуп керек. Ошол биз кайрылат элек, суранат элек, бизге бир ушу светофор керек. Мен дагы ошол эле эженин айткан сөздөрүнө кошулам. Себеби биздин балдарыбыз кыйналып атат. Мына биринчи смен саат 8-де башталып атса, биз балдарды 4 саатка чейин ушул жерде карап отурабыз. Обязательно бизге светофор коюп беришиңерди суранат элек. Ата-энелер өздөрү иште болот экен, башка болот экен. Биз чоң энелер, тайнелер ушинтип келип балдарыбыз менен кечки убарып болуп отурабыз. Коркуп атабыз балдарды наракы беракка өткөзгөнү. Ушу бардыгыбыздын эле талабыбыз ушул эже айткандай эле биздин талабыбыз өтө күчтүү болуп атат. Каерге бар десеңер ошол жерге барайлы. Биздин немебизге жардам бергиле. Окуу жыл мына башталды. Биз кышта дагы кыйналабыз. Мына бир жыл ушинтип жүгүрүп жүрүшүбүз керек. Калгандар ата-энелер деле ушуга бардыгы боптур деп атышат. Майлы ушул немеге кошулат экен биздин сөздөрүбүзгө. Обязательно коюш керек. Эми обязательно бир случай болгучакты эле күтүп турбастан, ошо случайды алдын алайлы. Бизге обязательно светофор коюп беришиңерге суранат элек. Биз дагы ушуларга кошулабыз. Айрыкча мына центр жеринде чайкана бар. Ушу чайканага нар өткөн, бери өткөн мал базарда келген алиги портерлер вот ушу жолдун чекесинде турат. Ушу балдарыбыз менен мындай жолго өтүштөн коркобуз. Даже мен корком ушу неберелерим жетелеп келишкенче. Эми биз деле чоңдон чоң суранабыз өкмөттөн, транспорт министрлеринен суратат элек. Ушул светофор обязательно бизге керек. Сөзсүз керек. Бүгүн канчасы? Бүгүн 16-сы. 16 сентябрь 2021 жыл. Мына урматтуу туугандар. Кошуласыңарбы? Саламатсызбы Азамат аке? Саламатчылык, инем Айбек, өзүң жакшысыңбы? Жакшы, өзүңүз. Мына ол советскийге мына мектеп окуучулары чыгып атат. Светофор боюнча оюңузду айтып кетсеңиз. Туура маселе көтөрүп атасың, инем. Эмне үчүн дегенде, биздин советский айылыбыздын центри өтө кооптуу болуп атат. Бул көйгөйлүү маселе көп жылдан бери эле бар. Эми мына ушул маселени советский айылдын тургундары көтөрүп, өкмөтүбүзгө кайрылып, ушул маселени чечип берсе жакшы болор деген ойдомун. Эмне себептен дегенде мына биздин Капарбек мектебинде, Алыкулов мектебинде 4000дей балдар окуйт. Жол эрежелерин автоунаа айдоочулары андай эле көп сактабай, кээ шашкандары бар. Биздин балдар наркы беттен берки бетке өткөнү өтө көп убакыт туруп калып атат. Конечно же, Кудайым сактап атат биздин балдарыбызды. Но светофор маселеси, светофорду коюп бериш, светофорду ошол жерге орноштуруп койсо өтө бир жакшы болор деген ойдомун да. Эмне себептен дегенде мына биздин мектепте правила дорожного движения, правила безопасности движения, основы безопасности жизнедеятельности деген сабактар бар. Аны колдонгону, мисалы, ошо светофорду колдонгону. Бизде светофор жок негизи. Шаарга айландык. Аябай жакшы маселе, көйгөйлүү маселе, ушул маселени чечиш керек. Рахмат, Азамат аке. Кандайсың? Эмне өзүң жалгыз кетип атасың? Өзүң жалгыз кетип атасың. Апаң келбедиби? Өзүң жалгыз кетип атасың. Кана апаң? Атам жок эле, атам менен барган. Канчанчы классың? Биринчи классыңбы? Мына көрүп атасыңар, аза окуучулар мектептен чыгып баратышат. Сөзсүз светофор керек бизге. Мына бүт ата-энелер келип, мына алып кеткен жатышат. Мына жаш балдар бар, ата-энелер кебиркилери убактысы жок. Келиңиз, жолго светофор коюу боюнча советиңиз кандай мына? Оюм советский центринде оор маселе болуп калганда, бул жактан келген машина да, тияктан келген машина дагы главный жол бияк. Өтө албастан эки жакта машина туруп калаттан коркучтан бош болуп калган кезде шашылып жөнө берет кээ бир машиналар. Ошондойдо жаш балдарга мектеп башталып калды, өтө оор маселе болуп калды.
Ошон үчүн светофор коюп койсо бир жөө адамдарга чоң машинелерге деп. Ошондо көрүнөт бардыгы. Жаш балдарга үйрөтүп койсо бир-эки. Бизден кыйын болот жаш балдардын памяти. Өтө сонун бардык шарт түзүлүп калат дагы. Безопасный болбогон аттамынча айтканда. Ушуну şu жогорку жактагылар ойлонушуп кылып коюшса жакшы болот эле да. Рахмат. Небереңизди алып келдиңизби? Неберемди алып келдим. Шуну карап алып кетем мен. Жакшы. Так, 11-чи мектептен чыктык. Өкмөткө кайрылуум, сөз светофор коюш керек. Мына күндө жаш балдар эми өтө баштайт бул жерден. Өтө кооптуу болушу мүмкүн. Кудай сактасын, алдын ала коюп коелу. Сөзсүз светофор коюш керек. Светофор болбойт да. Светофор коюш керек, круговой болуп атат. Анан деканал менен коюш керек светофор. Эми коюп болбойт да, себеп Бишкек трассада эле. Нарық Осмонов көчөгө да коюш керек. Сөзсүз. Бар сайдын боюна. Сөзсүз коюш керек. Анан бул орус мектептин алдына мына бурулган жер. Бул жер айыл өкмөт оң жактагы. Ушул жерге пешеходный линия коюш керек. Же ушул жерге да светофор коюш керек мына жерге. Жаш балдар өтөт да жолдун эки тарабына. Машиналар жолдун оңдолушун күтпөй эле коюп туруш керек. Мына мектепке бурулган жер. Мына азыр окуучулар өтө башташат. Мына Советский центрине келип калдык. Мына бул жакта юрто бар, бул жакта магазинлер бар, кафелер. Мына жолдун боюн тосуп алгандар. Жолдун чекесинде жүрө албай калышат да. Мына машиналар туруп калат. Бул оң жагынан жүрсө булар тоскоолдук бар. Мына машиналар катты келип калган болсо, чекесинен сүрүп кетиши мүмкүн. Мына ушул жерге сөз светофор керек.